Жақсы отырасыздар, шаршап қалбадыңыздар ба? Bir insan шақырайын, алдыңыздарга Ақсақал ағайыбыз Қырғыз Республикасының ел артисти, қолшаңыздар менен Гүмөндөр Абылов ағайыбыз шақырамыз. Ас болсоңор бирден бар бөлүп этиңерден өп чыгат элем, мен да сагындым силерди аябай. Кандайсыздар, ден соңуздар жакшыбы? Кыргыздар айтмакча, кыргызча учурашканда жакшы жатасыңарбы? Мен бекеринен жакшы жатасыңарбы деген жерим жок. Себеби кыргыз ушундай учурашабыз да, жакшы турасыңарбы деп да сурабайбыз. Жакшы иштеп атасыңарбы деп да сурабайбыз. Сөзсүз эле жатканды айтабыз да. Себеби жатканды жакшы көрөбүз да өзүбүз. Бүт баарын жатып алып калабыз да, бүт баарын. Тамак жесек да кээде жатып, жан баштап жатып алып жейбиз, ушу эринип. Суу сурасак да, суу алып келчи деп коесуң. Алып келсе да аны тура калып, отура калып ичпей, аны да жаткан боюнча чыканактай калып, тартып ийип анан чоң жумуш кылгансы уялбай, деп кайра жата калабыз да. Ойлонсок да жатып алып ойлонобуз. Эмне кылсак да жатып алып, буйрук берсек да жатып алып беребиз. Ошон үчүн жатканды бардык жерге кошуп сүйлөйбүз да. Кереги жок жерге да жатканды кошуп сүйлөйбүз. Чын эле учурашканда да кандай жатасыңар деп ошончо. Тигиниси да уялбай, жакшы жатабыз, өзүңөр кандай жатасыңар деп. Чын Кудай ата. Эмнеге жатканды ушунчалык жакшы көрөбүз билбейм. Бирөө ушунчалык жатып уктай берет экен, ошо жаткандан эмне чарчабайсыңбы деп бирөө сураса айтат дейт. Чарчайм. Чарчаганда туруп, ары бери басып эс алып алып кайра жатам деп айтат. Жатканды ушунчалык жакшы көрөбүз да, чын эле. Ошон үчүн сүйлөгөнүбүз бүт эле жаткан менен жылкы көрсөк деле, жаткан жылкы кимдики деп сурайбыз. Саста жаткан үй кимдики деп, тыгылып жаткан машина кимдики, бара жаткан ким, келе жаткан ким деп. Бүт эле доктурга жатып чыкса деле жатып чыкты деп айтабыз. Эми жатмайын айыкпайт, аны айтса болот. Түрмөгө барып келген киши деле жатып чыкты дейт эле. Уялгандан отуруп чыкты дейт кээ бир. Болбосо түрмөдө аны ким жаткызып коймогон эле. Бүт эле жатып чыкты деп. Ошон үчүн жатабыз да, эртеден кечке эле жата эле берет экенбиз да. Кыргыз себеби жатканды аябай жакшы көрөбүз. Бир казак менен кыргыз экөө жатат дейт. Алма бактын түбүндө казак тажап кетип, алмабыз аузума түш десе кыргыз айтат дейт. Ушуну кантип эринбей айтып атасың дейт. Ошол кыргыздын аты Эринчек экен. Эринчектигинен эринчек атка конгон эрекен. Тамак ичкенден эринип жата берчүкен. Ичип отурамбы деп. Аялы күнүгө кыйкырат экен. Ой, Эринчек, турсаң болого, кой. Өсөгүнгө кан жүгүрмөй болду го, жок дегенде кесип ичип алып жатчы десе, эми аны шалпылдатып ичип отурамбы. О жок дегенде чай уртап алып жатчы десе, эми аны шоркуратып уртап отурамбы деп жата берчүкен. Бир күнүгө келинчеги төркүнүнө кетип атып, өлүп калбасын деп байкуш эринчекке болгон унду алып чыгып, чоң нан жасап, машиненин дөңгөлөгүндөй кылып. Ортосун оюк кылып жасап, ошол оюгунан башына кийгизип, мойнуна илип туруп анан кетет экен. Ушуну жеп туруп, мен бат эле барып кайра келем деп, бир жума барып кайра келгиче тиги кыра нече агачкадан өлүп калыптыр дейт. Алды жагын жеп эле айланткандан эринип өлүп калыптыр дейт. Ошол өлгөн аткан кыргыз ачкадан кокус конок келатат десе, шарт ыргып турат да, Кудай ата. Конок дегенде ичкен ашын жерге коюп, конок дегенде жаным берет да. Ушундай сүйүнөт. Үйүнө конок көп келбей калса, эл катарынан чыгып калдымбы деп жаман настроениясы түшүп, давлениясы көтөрүлөт. Ушундай конокту ушунчалык сүйөт экенбиз. Себеби Кудай Таала бизди конок үчүн жараткан окшойт. Жыл бою тапкан тергенибизди күзүндө той бергиче шашабыз да. Той бергиче шашып, той берип
ала тоодой эт ысык көлдөй чык кылып оозунан чыгара берип, артканын устукан кылып ороп берип, унутуп калганын аркасынан кубалап барып берип, эшигинин алдынан ушинтип беребиз да анан кайра эртеси кайра башыбыз менен жер казып, кийинки тойго иштей баштайбыз. Айла кеткенде кредит алып болсо да той беребиз. Кудай той беребиз. Там салсак да той үчүн салабыз. Чоятыш деп жылбай калбасын. Чоятыш 50 киши батпагандан залың анын эмнеси там деп туруп клубтай кылып тамды салып, ичи сыртын укмуш жасап, евро кылып, кычыратып туруп анан времянкага отуруп алабыз. Бияктын эмне отурасыңыз? Бизге болот, ушу жетет дейт. А тириң эмне сандың? Аны качан ачасың да сен? Конок келгенде ачам дейт. Сен конок келген. Конок келбесе чын эле жаман настроениясы. Баласы баласынан артын карап атсам, жол карап атат, конок келет окшойт деп ушундай настроениясы. Үйүн шыпырып албай, желейлеп кетип, жөргөмүш түшүп атса, конок келет деп сүйүнөт. Колунан bir чыныз аягын сындырып түшүрүп алса, жаңыл урушкан аткан, майгарма алдың билегиң деген атканда, бирөө шашып келет окшойт, конок келет окшойт. Конокпу деп ага унчукпай калат да. Кудай ата, мен эмне мынча конокту жакшы көрөбүз билбейм. Көп элди көрдүм конок сыйлаган, бирок өзүнөн артмайын бербейт экен. Артса да кээ бирөө бербейт экен, эртең жейм деп катып коет экен. Берсе да жөн бербей сурап берет. Хочешь деп. Уялганыңа не хочу деп коесуң. Десең, очень вкусно деп. Маймалаңда өзү төргө отуруп алып, сени босого отургузуп коюп, андан дагы сыйчыл болуп кеткенде күйөсүң. Биздикине жатып кет дейт. Жатып кет. Ваннага төшөк салып берем дейт. Ваннанын ичине жатышың керек экен да бүктөлүп. А бизчи жанагы кенен тамга өзүбүз кошо батып турсак дагы, канча жер ашып турса дагы, кой, коногум кысылбай дем алсын, кысылбай эс алсын, уктасын деп, кошуна колоң ага туугандыкына барып темселеп жатып келебиз. Аякка да жатып албай, таң атпай бирөөң бараңда келип байкуш короосту кыйкыртпай уясына камап, уйду мөөрөтпөй кошунаны кына байлап, балдар кетип атса мектепке койго тассың деп, буттун учу менен басып, саксактап коногум уктасын деп кайтарып турабыз. Мына конок сыйлайт деп мына ушуну айтса болот. Конок демекчи кыргыз душманын дагы аш тоюна конокко чакырган бир гана дүйнөдө биз экенбиз. Ушуга сыймыктансак болот. Мына көкөтөйдүн ашына жолойду баш кылып, кошоюн төш кылып, нес карасын көз кылып, баарын конокко чакырып атат. Мындай бир дагы элдин жомогунда дагы, уламышында дагы, эпосунда дагы, адабиятында дагы мындай, турмушунда да мындай жок экен. Ошон үчүн бар болуңуздар. Бүгүнкү ошо менин досум өзүңүздөр жакшы сүйгөн сатирик, эмгек сиңирген артист Рахман Разыковдун бүгүнкү ушундай эмгегине күбө болуп атасыздар. Эмгеги дегеним Рахмандын үйрөткөн, окуткан балдарына ушунчалык көрүүчүлөрү көбөйүп, ышкыбостору, колдоочулары, күйөрмандары көбөйүп калган экен. Мен сүйүнүп отурам. Көптөн бери Рахмандар менен дагы мындай сахнада катыша албай калдык элек. Аны өзүңүздөр билесиңер. Эч кандай ортобузда карамышыгы дагы, аламышыгы да жок. Жөн гана мен театрда иштеген себептен жаш кезде, бош кезде эле концертке жүгүрчү элем. Азыр театрдан иштеп, иш бүтө замат эле үйгө бармай жашка келип калыптырбыз. Үйгө барып эле отурмай, анан компьютер менен урушуп эле чукуллашып коюп. Ошол эме мен кааларым ошо Рахмандын балдарына кең келечек каалаймын. Мен эң биринчи кааларым ушунча сахнанын сырын билип, ушунча